Кыштын суугу качкындардын абалын дагы да оорлоштурду. Босниянын Бихач шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан качкындардын Бучак лагериндеги 500гө жакын легалсыз мигранттар минусту көрсөткөн суугукта жашоо менен күрөшүп жатышат. Качкындардын лагери Евро биримдиктин мүчөсү болгон Хорватиянын чек арасынан 15 чакырым алыстыкта турат. Мигранттардын жашоосун биринчи жааган кар ан сайын кыйындатты. Алар чек арадагы көзөмөл өткөрүү пункттарын ачууну талап кылышып, Европалык өлкөлөргө, негизинен Германия, Франция, Нидерландия жана Италияга кетүүнү каалашууда. Качкындар лагеринде жашагандар арасында 13-14 жаштагы балдар да бар. Жылыныш үчүн от жагышат, токойдон чырпык теришет, жууну үчүн карды эритишет. Мигранттар үчүн чек арасын жаап койгон Европа биримдик мамлекеттерине каршылык билдирип, биз бул жерде өлгөнү калдык. Евро биримдик чек араңдаш деген жазуусу бар баннер илип коюшкан. Андан тышкары мигранттар 2 күндөн бери Кызыл Кресттен келген жардамды албай коюшту. Лагерди башка районго көчүрүү чакырыгына карабай, бийлик дагы деле бул багытта чечкиндүү кадам жасай элек. Лагердин жашоочусу Афганистандан келген мигрант Мухаммед белгилегендей, качкындардын бүгүнкү күндөгү эң чоң көйгөйү бул чыкыроң суук жана кар. Чатырларыбызда жылытуучу мештер жок, бизге жардамдын кереги жок, бизге жолду ачып, алдыга жылуубузга мүмкүнчүлүк беришин каалайбыз. Бул жашоо эмес, деди Мухаммед.